2023 балыкчы Кочкор-Каракече темир жолунун 15 чакырымын бүткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат кызматынын башкы адиси Темиржан Маткаримов билдирди. Анын айтуусуна караганда темир жолдун курулуш иштери мындан туура 1 жыл мурда башталган. 2022 жылы балыкчы Кочкор-Каракече темир жолунун курулуш иштеринин 5 чакырымы курулуп бүткөн. Учурда балыкчы Кочкор-Каракече темир жолунун курулуш иштери жанданды. Курулуш иштерине 20 атайын техника жана 30 жумушчу тартылган. Жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызды транспорт байланышы менен камсыз кылууну арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. Мекендик темир жол тармагында дагы бир тарыхый барага ачып жаткан темир жол куруучуларга күч кубат, бекем ден соолук каалайм. Сиздер бүгүн ары маанилүү, ары жоопкерчиликтүү долбоорду ишке ашырган турасыздар. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм.